Bilesizби, mышык жануарлардын эң тазасы. Анас бин Малик радиаллаху анху риваят кылган хадисте, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге Мадинадагы Батхан деген жерге барат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан даратка суу берүүсүн суранат. Ал сууну даярдап алып келип коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кажетин аткарып келсе, идиштеги суудан мышык ичип жаткан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал ичип бүткөнчө карап турат да, ичип бүткөн соң ошол сууга даарат алат. Кийин Анаска карап, "Анас, мышык үй жаныбары, ал эч нерсени ыплас кылбайт" деп айткан. Абу Катада радиаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында мышык таза, ал эч нерсени ыплас кылбайт деп айткан. Мындан сырткарыда мышыктын таза экендиги тууралуу көптөгөн хадистер бар. Акыркы илимий ачылыштардын негизинде мышыктын таза жаныбар экендиги аныкталды. Мышыктын денесинде, айрыкча оозунда эч кандай микробтор болбойт. Эгер мышыкта кайсы бир зыяндуу микроб табылса, демек ал ооруп калган болуп эсептелет. Зыяндуу микробторду эң көп алып жүргөн жаныбар ит болуп эсептелинет. Андан кийин андан 4төн 1ге аз микроб менен адам. Андан кийин адамдын микробторунун жарымына да жетпеген аз сандагы микробту мышык алып жүрөт. Мышыктын тили кашык сыяктуу ортосу чукур болот. Айрыкча суюктукту ичип жаткан учурда ал кашыктын милдетин аткарат. Баарыбызга белгилүү болгондой, мышык сүттү абдан жакшы көрөт. Бирок алдына коюлган сүттү өтө акырындык менен ичет. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, мышык оозуна кирген суюктуктун бир тамчысын да кайра идишке түшүрбөйт. Дагы бир таң калыштуусу, мышык эч качан токтоп калган көлчүк суулардан ичпейт. Ал агып турган же идиште турган таза суудан гана ичет. Мындан сырткары, мышыктын бат-баттан колу менен жүзүн тазалап турарын да көрүп жүрөбүз. Ошондой эле эне мышык балдарын тили менен улам тазалап турат. Мына ушундан улам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мышыкты абдан жакшы көрчү жана аны сылачу. Мышык үй жаныбарлардын эң тазасы.